Бул өзү болгону бир 7-8 оору бар, кеңири тараган. Вот ошол ооруларды дарылоо үчүн илгерки Советтер Союзу мезгилинде бир институт болгон. Институт проктология деп дарыланган. Себеп дегенде бул оору өзү көтөнчүктө жайланышканына байланыштуу уяттуураак болуп, оору же өзү көрбөйт, же бирөөгө айтпай үй алып жүрө берет да, көпчүлүк мезгилде өтүшүп кеткен жактары бар. Ошол себептен ушул институттун пайда болгону да ошол себептен болуп турат. Ал эми мындай геморрой оорусуна токтоло кетсек, бул грек тилинен алынганда геморрой деген, гема деген кан, рой деген течение. Бул кан агуусу. Адам заңдаган мезгилде, заңдоону латын тилинен алганда дефекация деп коет. Ошол мезгилде кан тамчылап агышы да мүмкүн, чачырап агышы да мүмкүн, же болбосо даарат кагаз менен арчынганда ошо кан билинип калышы да мүмкүн. Мына ошону ошон үчүн ушул ооруну геморрой оорусу деп коет. Бирок бул андай оору жалпы эл арасында тараган оору, ушул көтөнчүктүн кичине эле оорусу пайда болуп, кичине кан агып калса эле бардыгы эле геморрой деп, бардыгы геморройго атын коюшуп алган. Шек санайт, э? Да, шек санап калышат. Бирок себеп дегенде бул 5-6 оорунун ичинен геморрой оорусу бар. Буга азыр кеңири токтолуп өтөбүз. Дагы кошумча көөдө парапроктит деген оору бар. Бул ириңдеп кетиши, ошо көтөнчүктүн айлана тегерек ириңдеп кетет дагы, оору пайда кылат, ысытмасы чыгат. Аны жарбаса болбойт тез аранын ичинде. Ошол ооруну жаргандан кийин параректалдык көзөнөк деген бар. Бул ириң агып жүрө берет. Ириң ага берет, жайы кышы айрыкча жайкын мезгилдерде өтө бир гигиеналык ыңгайсыздык пайда кылат. Ал жит чыгарып, ич кийимдерин булгап алат, кээде баягы шымдарына чейин өтүп кетет ага ириң. Анан кийинки оорусу полип оорусу бар. Кийинки оорусу мунугу аялдар арасында кеңири тараган анальная трещина, же болбосо аналдык каналдын былжыр челинин айрылып калышы. Бул баягы ичи катып, айрыкча аялдар боюнда бар мезгилде, төрөгөндөн кийин, төрөт мезгилинде, толгоо мезгилинде ошондо ушундай геморрой пайда болуп, анан кийин ичи катып, анан ошо аналдык каналдын жарылышы пайда болот. Бу дагы өтө мындай бир канды, баягы дефекация мезгилинде кан чыгып,